Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Искендер Шашиев. Саламатсызбы, Искендер мырза, биздин студияга куш келиптирсиз. Саламатсыздарбы. Искендер мырза, сиз буга чейин Кыргызстанга экономика жаатында таанылып келгенсиз. Ошол экономика жаатында кыска маек куралы. Негизи эле ушу Кыргызстан экономикалык эркиндик деңгээли боюнча 78-орунда эледи да, эмне себептен? Кыргызстандагы ушул экономика жаатын эмне себептен көтөрүлбөй жатат? Буга кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Ошол боюнча көрөрмандарга оюңузду айтып койсоңуз. Бул деген эң негизги себеби, бул деген элдин аң сезими, жанакы мамлекетти башкарган калың катмар, төмөн катмардан баштап бийик катмарына чейинки мамлекеттик кызматкерлердин аң сезими совет системасынан дагы эле кетелик, мамлекетчил системасынан дагы эле кетелик. Бүгүнкү заманбап, ошол бүгүнкү күндө турган замандын талабы өзү тез ой жүгүртүү, тез капиталисттик, глобалдык, ошол санариптик мындай кадамдарга, тез мындай бүгүнкү жаңы ыкмаларга өтүп, ошол ыкмаларды колдонууга мындай талап коет. Ал талаптарга биз бир аз жооп бере албай атат да биздин коом, анткени биз эскичил иштеп атабыз. Эскичил мындай биздин коому же бийликти? Бүт калктын катмарлары эмгичекти баягы эскиче иштеп атабыз да. Анткени бүгүнкү дүйнө жүзү тез өнүгүп атат. Биз ага чейин жетпей атабыз да. Жөнөкөй элден баштап баягы бийликтин эң бийик бутактарындагы отурган кишилерге чейин, мисалы үчүн инвесторлор менен иштегенде бир көз карашта болбой калып калып атат да кээде. Мына азыр айтып өттүңүзбү, элдин, коом ал тургай бийликтин деле кызмат иштеши бир эскичилик деп. Буну ушул жаңыча көз карашка кантип өтүш керек? Эми мен өзүм азыр баягы бизнес ассоциациялардын улуттук альянсын башкарып жатам. Бизде баягы бүгүнкү дүйнө өлкөлөрүн карасак, алдындагы жүргөн өлкөлөр коммунисттик өлкөлөрбү, капиталисттик өлкөлөрбү, баягы эң башындагы 10 өлкөнү карасак, алардын арасында коммунисттик Кытай жүрөт, капиталисттик Америка Кошмо Штаттары жүрөт, социалисттик Скандинав өлкөлөрү жүрөт. Ошондо баары тең эле элдин кызыкчылыктарын карайт. Бирөөсү баягы капиталисттин кызыкчылыгын карайт, бирөөсү элдин кызыкчылыгын карайт. Бирок баары тең инвесторлор менен иштегенин билет да. Ошол эле Кытай, Вьетнам бүгүнкү күнү ушул инвесторлордун талабын аткарганын билет. Жаңы технологияга умтулат. Мисалы үчүн инвесторлор чакырганда сот системасы биринчи орунда да. Сот системасын адилеттүүлүк кылат. Сот системасы адилеттүү болсо, аяка эл умтулат да. Экинчи ирет инвесторлорго жакшы шарт түзүп берсе, инвесторлор келет, акча келет. Акча келсе, эл байыйт. Эл байыса, баары эле жыргайт да. Анан баары жыргаса, негизи элдин талабы, элдин максаты бул бакыт да. Бакыт таалай. Алар баары ушул өлкөлөр өзүнүн элине бакыт таалай каалашат. Бакыт таалайды алып келиш үчүн жакшы шарт түзгөнгө аракет кылышат. Жакшы шарт акчага, баягы технология, акчага, жашоонун бакубатчылыгына мындай шарт түзүшөт. Ошон үчүн алар биринчи ирет инвесторлорго жакшы шарт түзүшөт. Бизде болсо инвесторлорго баягы акча капчыгына карагандай эле карайт. Эл калың катмары дагы, калың катмарлары баягы бир аз чоң өлкөлөрдүн пропагандасына алданып кетип, ошол инвесторлорду душман катары карайт. Душман өлкөнү баягы тоноп кетүүчү шылуундарга карагандай карайт. Албетте ошондой эле мамиле кылат жерлерде. Жогорку бутактарда болсо, аларды кээде баягы катуу мындай татаал шартка түртүп коюп атышат да. Ошон үчүн баягы инвесторлор бизден качат. Кыргызстандагы инвесторлордун туура эмес кабыл алынышы кимге көз каранды? Жалпы баарыбызга эле жоопкерчилик баарыбызда, анткени бир эле жанакы бир кишини күнөөлүү деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени жанакы айтып кеткөндөй, биздин жалпы пропагандага, чоң өлкөлөрдүн пропагандасына түшүп кетип, биз деген баягы Кытайдан үйрөнсөк жакшы болот эле, Сингапурдан үйрөнсөк жакшы болот эле. Биз башка бир өлкөлөрдөн үйрөнүп кетип атабыз да. Туура эмес баягы билимге өтүп кетип атабыз.
инвесторлар негизи баягы жаңы технология, эгерде биз ошол эле Кореядай, Кытайдай айфондорду жасоочу мисалы үчүн заводдорду алып келип, аларга салыктан бошотуп, жерди берип, аларга ошол бүт болгон коммуникацияларды бекер берип иштетсек, алардын үйрөнөт элек ошол эле айфондорду жыйнап Кыргызстандан айфон чыгармакпыз да. Кыргызстандан айфон чыгарсак өзүбүз акылдуураак болот элек, байлыгыбыз өсөт эле. Бирок ага барбай атабыз да, анан инвестор келсе эле орто баягы катмардагы биздин баягы аткаминерлер 10% бер, $1 миллион бер же иштебе деп айтат. Жогоркуларыбыз эми билбейм, аны жогоркуларга жооп бербей эле коеюн. Ылдый катмарларына сен чык, сен деген душмансың, сен келип элибизди тонойсуң, сен деген капиталистсиң, элдин канын соросуң деп. Керек болсо баягы эгерде алтынды казабы, эмнени кенди казабы, аяктан баягы өртөп кетип атышат, ушундай болуп атышат да. Биздин баягы ошол улуттук бизнес ассоциациялардын альянсынын мүчөлөрүбүз арасында дагы ошол Тоо-Кен өнөр жайынын ассоциациялары бар. Алар да айтып атышат, ушинтип биздин мүчөлөрүбүздүн ишканаларыбыз өртөп кетишти, жардам бергиле, жардам эч ким бере албай атат деген да сөздөр болду да. Ошондо сизге кайрылганда биздин бийликтен кандайдыр бир жардамдар берилеби? Ошол чыгашаны мамлекет төлөп береби? Эми баягы башаламан күндөрү эч кандай мындай жардам боло алган жок. Ал эми азыр андан кийинки кандайдыр бир иш чаралар көрүлдү. Бирок ошол тапта көп нерсе элдин көз каранды эле да. Бир тараптан баягы биз деген ошол изилдедик, дүйнө жүзүндө практикалар бар эле да. Дүйнө жүзүндө бийлик айтат экен да, баягы келип алтынды казасыңбы? Алтындын бир бөлүгүн акциялаштыр. Акциялар бир бөлүгүн элге бер, бир бөлүгүн өзүң ал. Иштет, бир ошол өзүң баягы кирешеңни өзүң ал, анткени баягы акчаны киргиздиң, инвестиция кылдың. Бирок кирешенин бир бөлүгүн элге бер дейт экен да. Бизге ошондой баягы туура иш шарттарын, оюн шарттарын, ишкерликти алып баруу шарттарын түзүүгө мындай акыл жеткен кандайдыр бир мындай эксперттердин күчү жетпей койду да. Эгерде ушундай оюн шарттарын түзүп берсе, мен ойлойм, жергиликтүү эл деле кичине балким башкача мамиле кылар беле инвесторго. Бирок жергиликтүү эл деле ачууга алдырып койду да. Албетте жергиликтүү эл талап коюш керек катуу. Бирок өрттөбөй, керек болсо ишин токтотуп салыш керек, бирок өрттөбөш керек да. Ишин токтотуп, баягы өз кызыкчылыктарын талап кылып, жетип ага ошентип иштеш керек. Бирок өрттөгөнүн кереги жок эле да. Кайсы бийлик келбесин, ошол инвесторлор тартабыз, мамлекетти байытабыз деп келет да. Кайсы бийлик келбесин. Тилекке каршы бул инвесторлор биздин мамлекетке келгенде коркот да. Ошондо инвесторлордун келиши эл аралык деңгээлде кандай Кыргызстанда? Инвесторлордун келиши эми бизде баягы ар кандай окуялар болуп атат. Пандемия болду, кыйынчылыктар көп болуп атат. Инвестициялар бизде ушул 500 миллионго, 700 миллионго чейин чыгып кетти 4-5 айдын ичинде, жарым жылдын ичинде. Жергиликтүү ички инвесторлор өзүнүн акчасын чыгарып атат өлкөдөн. Ишенбей атат да, мындайдан айтканда. Пандемияда өзүнүн баягы салымын катуу кошту, ишканалар жабылды. Ошондой нерселер болуп атат. Биздин мүчөлөрүбүз айтып атат, өткөн жылы бизде баягы финансылык мындай коопсуздук жаздыкчабыз бар болчу дейт. Баягы волонтерлорго акчаны бердик, элге жардам бердик, баягы кислородный концентраттар сатып бердик, баягы жетпеген серик кездетүүчү дарылар сатып бердик, жардам бердик деди. Ушул жылы болсо акчабыз түгөнүп баратат деп айтып жатат да мүчөлөрүбүз. Ошон үчүн ушул жылы бир аз кыйыныраак болуп атат да. Анан негизи биз деген ошол биздин ассоциацияларыбыз чогулуп, мүчөлөрүбүз чогулуп, кеңешип мамлекетке, жаңы бийликтерге сунуш кылдык да. Ошол реформаларды кылыш керек, салыктан бошотууларды бериш керек деп, ошол салык реформасынын концепциясын сунуш кылдык. Социалдык фонддун тарифтерин азайталы, салыктарды азайталы, бирдиктетели. Акча эч ким бербейт, берсе дагы аз берет. Аны баягы ишкерлерге таратууга, элге таратууга мүмкүнчүлүк болбойт. Аны эмесе эл өзү эле бутуна туруп кетет, бир эле кичине баягы салык отчетторун берүүнү жеңилдетип, салыктын өзүн азайталы, салыктын пайыздарын азайталы деген сунуштарды бердик.
өкмөт аны концепцияны кабыл алды. Азыр жакынкы арада балким ошол реформа эгерде ишке ашса, элге кичине жеңил болобу, ишкерлерге жеңил болобу деген күтүүлөр бар. Анын аткарылышы эми алдыда да, көрөбүз. Искендер мырза, Кыргызстанда азыр азык түлүк аябай кымбаттап кетти, абал күндөн күнгө оорулуп баратат дегендей. Ошол эле учурда экспортко караганда бизде импорт абдан көп. Бирок ошого караштан баары кымбаттап кеткен негизги көйгөй эмнеде? Бул ушун кандайдыр бир ушун чыгуунун жолдору барбы? Азык түлүктү кымбаттоонун эмес, арзандатуунун жолдору барбы? Ага кимдир бирөө көрүшүп атабы биздин мамлекетте? Ошого сарсеп салып көрдүңүзбү? Негизи азык түлүк боюнча баягы бул 80-90% Кыргызстанга импорт менен кирет. Ал импорт менен кирүү себеби бул деген Кыргызстандын өзүнөн өндүрүш абдан аз. Өндүрүш аздыктын себеби анткени баягы Кыргызстан өзү ИАЭПке кирген. ИАЭПке кириштин аркасы менен, мисалы үчүн ВТОго киргенибизден кийин бизде бажылык төлөмдөр 2,5–3,5% болчу. ИАЭПке киргенибизде 12,5%га чыгып кетти. Бул деген ички өндүрүштү өлтүрдү да, ички өндүрүшкө сокку берди. Албетте бул деген импорттун көбөйүүсүнө мындай шарт түздү да. Бул деген начар нерсе болду деп мен өзүм деле экономист болуп жүрүп, 2012-жылы так айтып бергем. Айткам ушундай абал болот деп. Анан мен айткан бүт прогноздор ишке ашты, так ишке ашты. Бирок бул саясий нерсе болуп кетти деп ойлойм, өлкө арасындагы саясий нерсе. Ошон үчүн баягы ушул ишке ашылып кетти тилекке каршы. Азыр ошол бул бүгүнкү абал ошонун кесепети да. Андан сырткары баягы башка өлкөлөрдү карасак, аякта ушундай кымбаттуулар жок. Ооба. Андан сырткары ушул доллар башка өлкөлөрдө өскөн жок, биздин өлкөдө өсүп атат. Бул деген ушундай балким баягы сомдун көлөмү өсүп атат. Ушул жерде баягы мамлекеттик мындай тең салмактуу саясат керек. Керек болсо баягы кайсы бир убакыттын ичинде ИАЭПтин ичинен атайын шарттарды Кыргызстан үчүн сурап, Кыргызстанга кирүүчү сырьёлорго 0 ставкасын коюп, биздин ички өндүрүштү өнүктүрүш керек. Ошондо балким биз кичине импорттон арылабыз, импортты азайтабыз. Импортты азайтсак, кичине баягы бааларыбыз төмөндөй түшөт, же болбосо ушундай деңгээлде сакталат. Азырынча ошол баалар көтөрүлүшү токтойт деп айтуудан алысмын да. Нарын экономикалык аймагы жана Казакстандагы Харгос эл аралык чектеш кызматташтык борбору менен кызматташмай болду да. Бул Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Пайдасы көбүрөкпү же зыяныбы? Нарын экономикалык зонасы биздин баягы жалпы СЭЗдерибиз 5 СЭЗ түзүлгөн. Бизде Акчий бар, бизде СЭЗ Бишкек бар. Нарын түзүлгөн мурунтан эле. Алардын баягы мааниси баягы экономикалык зона катары импортко иштелген зона катары иштеш керек болчу. Бирок албетте жыл өтүп атты, 12-19 өзгөрүү болуп кетти. Албетте СЭЗ маанисин жоготуп кетишти. Анан албетте биз өзүбүз баягы реэкспортду баштап алганда ИАЭПке кирерден мурда Кыргызстан өзү СЭЗ болуп калган. Бирок ИАЭПке киргенден кийин ошол күчүбүздү жоготуп алганбыз. Бизде эң чоң СЭЗ факт түрүндө Дордой болгон да. ИАЭПке кирдик дагы ушул реэкспортту жоготуп алдык. Реэкспорт Хоргоска өтүп кетти, Орусияга өтүп кетти. Анткени Орусия Кытай менен БРИКС келишимин түзүп алды. Бүгүнкү күнү Орусия менен Казакстан аркылуу товарларды киргизүү арзаныраак да. Мурун Кыргызстан аркылуу киргизүү арзаныраак болчу. Ошон үчүн азыр ошол кайра абалды кайра келтирүү кыйын. Анан нарын аркылуу кыйыныраак болуп калат да. Аны кайра келтириш үчүн ИАЭПтен чыгып кетиш керек, же болбосо ИАЭПтин ичинде атайын өзүбүзгө шарттарды түзүп алышыбыз керек. Же болбосо кайра эле баягы ИАЭПтеги мыйзамдарга, улуттук мыйзамдарды ИАЭПтеги мыйзамдардан келишимдерин өйдөрүп тургузуп алышыбыз керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн баягы экономикалык калыбыбызды түзөтүп алабыз да. Кыргызстанда акыркы учурда орто жана чакан бизнестер токтоп калды дейт. Бул чын элеби? Ошол сарсеп салып көрдүңүзбү? Эми бизде баягы өткөн жылы 20-жылы байкасак ошол туристтик сектордо
гостиница рестораннан 90%га чейин түшүп кеткен, ресторандар 50%га чейин түшүп кеткен. Бир гана IT сектор 26%га өскөн, фармация 7%га өскөн, баягы соода 5-4%га өскөн. Калгандардын баары түшүп кеткен да. Анан албетте өткөн жылы баягы мен айтып кеткендей эле биздин мүчөлөр айтса, бизде финансылык коопсуздук жаздыкча бар болчу десе, бул жылы ал жаздыкча ичкерди да. Ошон үчүн азыркы кезде мындай көп эле ишканалар өзүнүн баягы ишин токтотуп жатат. Бул чын. Кыргызстанда кыргыз-өзбек фонду түзүлдү да. Бул биздин мамлекетке кандай натыйжа берет? Негизи бул деген Өзбекстанда жаңылыктар көп болду. Баягы кичи бизнести 5 жылга, 3 жылга салыктан бошотту. Баягы тигүүчү бизнеске Кыргызстандан көп баягы тигүүчүлөрдү өзүнө тартты. Өзбекстанда атайын шарттар түздү, $100 миллиард чейин инвестиция тартты. Өзбекстанда жакшы жаңылыктар акыркы 3 жыл мол түшүп атат да. Негизи баягы жогорку технологиялык бизнестерди тарткандай болду. Өзбекстан негизи Кыргызстан менен иштешсе, Өзбекстан өзү Кыргызстан үчүн чоң базар. Бирок баягы практикалык түрдө кыйын да, негизи. Практикалык түрдө биринчи жылы ошол Мирзиёев президент болгондо Кыргызстандын баягы мисалы үчүн картошкасы тез өтүп кеткен да Өзбекстанга. Анан базарлар ачылып, ошонун аркасы эле кайра өтпөй калган. Биздикилер жанталашып картошка отургузуп, анан ошол картошка чирип кеткен да. Баалар 1 килограмм 150 сомго чыгып кетип, ошо эмки жылы эле кайра 11 сомго, 5 сомго түшүп кеткен, чирип кеткен. Ошондой нерселер болуп кетип атат да. Ошон үчүн бул жерден кыйын айтыш. Бир жыл жакшы болушу мүмкүн, эмки жыл кыйын болушу мүмкүн да. Анткени ошо биздин коңшубуздагы аябай мындай бир жыл мындай соода же жакшы болуп кетет, бир жыл башкача болуп кетет да. Бул жерден аябай акылдуу болуш керек, аябай баарын тең салмактуу караш керек, аябай бүт шарттарды карап, акыл менен иш алып барыш керек. Эгерде бир жерден мындай туура эмес кадам алып койсок, албетте ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Искендер мырза, ушул экономикалык кырдаалар болуп турбайбы? Ошол Кыргызстан канткенде ошол кырдаалдан чыгып кетет. Чыгып кетиши мүмкүн же? Бизде бир гана жол бар, бул Грузия өттү жакында, мурунтан бери Сингапур өтүп кеткен. Анча көп жыл эмес мурда Кытай өткөн, аны Вьетнам азыр өтүп баратат, андан Камбоджа, Лаос өтүп атат, Бангладеш өтүп атат. Кытай, ошол жол Кытайдан эле үйрөнүп, ошол эле жол менен өтүшүбүз керек. Бул жол эмне жол? Биринчиден баягы Сингапурга окшоп сотторубузду санариптештиришибиз керек. Санарип сот болгондо баягы соттор өзүнүн соттолуучуларды көз менен көрбөш керек да. Жолукпаш керек, адвокаттар соттор менен жолукпаш керек. Ошону санариптештирсе, коррупция жок болот, адилеттүү сот болот. Же болбосо адилеттүүлүккө шарт түзүлөт да. Анан кийин ошол экономикалык сотту баягы административдик уголовдук соттон бөлүш керек. Бул третейский арбитраждык соттун ролун чоңойтуш керек. Ал реформа жасалып бүткөндөн кийин, ага ишеним пайда болгондон кийин эң биринчи биз деген ошол топ 10, топ 30, топ 100 деген дүйнөлүк бренд инвесторлорду чакырышыбыз керек. Баягы Apple дейби, Tesla дейби, дүйнө жүзүндө кайсы эң биринчи мындай эң атактуу инвесторлор бар болсо, аларга Кыргызстанда жер беришибиз керек да. Жер берип, ушул 1 гектар болобу, канча 10 сотка болобу, ушул жер силердики, коммуникация бекер, салыктан бошотулдуңар, иштегиле, салыктан 10 жылга бошоттук, келип завод кургула, мына темир жол өткөрүп бердик, иштегиле деп чакырышыбыз керек. Ошол эле чакырыкты чакыргандан кийин 2-3 келеби, 5 келеби, Грузияныкындай Батумиде болуп кетет да. Батумиде ушуну чакырганда Трамп Тауэр келип коюлган да. 1-2 инвестор келди, болду, аркасынан башка инвесторлор келет. Эгерде бир 10 инвесторго атайын шарт түзсөк, аны конституциялык мыйзам менен кабыл алыш керек да. Анткени андай кылбаса, биздин орто катмардагы аткаминерлер баягындай кыйнайт. Бир кагазын бербей кыйнайт да. Анан ой, жок, могул кагаз жок экен, анан иштетпей коет да. Анысы болбош үчүн атайын мыйзам менен аларды чакырыш керек. Ал мыйзам боюнча алар кол тийбес болуш керек да. Аларга бир да система боюнча бир да орган кол тийбес болуш керек.
Анан алар келип иштеп баштаса, аркасынан башка компаниялар келе баштайт. Атагы анчалык катуу чыкпаган, бирок ошончо бай эле. Ал компанияларга болсо баягы жалпы эле режим менен мамиле кылабыз. Ал компаниялар болсо кошумча акча алып келет. Ошондо өлкөдө инвестициялар кире баштайт. Ишеним пайда болот да базарыбызга. Ошондо байып кетебиз. Грузия, Сингапур, Малайзия бүт ушул жол менен өткөн, Вьетнам, Камбоджа ушул жол менен өтүп баратат. Ал жол менен баспасак, өнүкпөйбүз. Ага элди көрүнүш керек. Мисалы үчүн көчөдөн пакистанистти көрсө, биздин баягы жаш балдар сабап кетип атат да. Андай нерсе болбош керек да. Албетте баягы криминалды көрсө, криминалды милиция кармаш керек. Жөнөкөй турист келсе, туристке сый менен эле мамиле кылыш керек да, ошондой болуш керек. Ошондой элет элден баштап жогорку баягы бийликтеги адамга чейин маданияттуу болсок, ушундай реформаларды кылсак, байып кетебиз, оңолуп кетебиз, экономика өсөт. Түшүндүрүү иштери жүрүшү керек. Албетте. Искендер мырза, деги эле ушул биздин экономика көтөрүлбөй жаткан кесеп этемиде же бизде мыкты кадр жетишпейби? Мен эле жана эң башында ушул суроону бердиңиз. Мен кайталап кетермин. Бул баягы элдин аң сезими, бүт катмардагы элдин аң сезими. Жана Советтер Союзунан бери калып келаткан мамлекетчилдик ой жүгүртүү. Мамлекетчилдик деген эмне? Мамлекет үчүн деген эмес. Баягы эскичилдик. Эскичилдик деген эмне? Бул деген бир чоң өлкөнүн пропагандасынын астында калып келатабыз. Ал чоң өлкө айтып атат, дүйнө жүзү бизге душман, капиталисттик өлкөлөр келип бизди тоноп кетет деп, дүйнө жүзүнө бизди душман көрсөтүп атат. Ошон үчүн дүйнө жүзүнө бизди душман көрсөтсө, дүйнө жүзүнө бизди айван катары көрүп атат да. Ошол эле кесепет. Анткени бизди айван катары көрсө, биз менен акылдуу адамдар эч качан келип түзүк саламдашпайт, түзүк иштебейт. Мыкты кадрлар барбы? Кадрлар бар, бирок баягы өзүбүз жалпы жетиле элек окшойбуз, дагы бир аз убакыт керек окшойт. Эми мындан кийин Кыргызстанга, ушул саясий окуялардан кийин Кыргызстанга инвесторлор келиши мүмкүнбү? Дагы бир жолу кайталап кетейин, жанакындай реформаны айтып кетпедимби? Ушунун баарын жасаш керек, ошону жасагандан кийин. Ошондо гана келиши мүмкүн, э? Ошондо гана келет. Сизге эркин микрофон. Мен айткандан тышкары эме мындай жок да. Жанакы эле Вьетнам, Камбоджа, Кытайдын реформаларын жасашыбыз керек. Эң акылдуу жол ошол. Андан сырткары мындай акылдуу жол жок да. Бийликке кандай пикириңиз бар, сунушуңуз? Бийликке ушул эле мен айтып кеткен эле сунушум да. Ушул эле алардын эле ушул Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Кытайдын эле жолун өтүш керек. Бирок адилеттүү сот, анан атайын арбитраждык сот түзүлмөйүнчө, ал санарип болмоюнча, албетте жанакындай ишти жүргүзсө болбойт. Анткени мыйзам аткарылыш керек. Мыйзам баарына тең болуш керек да. Эгерде баягы мыйзамда кичине бир адам үчүн мыйзам бир болсо, экинчи адам үчүн экинчи болсо, албетте мыйзамга ишеним жок болот да. Азыркы бийлик аябай кадрларга муктаж. Сизге сунуш түштү ушул экономика жаатында боюнча? Жок, мага сунуш түшкөн жок. Бүгүнкү күндө бул дүйнө жүзүндө ушундай тенденция бар. Бийликтеги адамга барып өзүңдүн кызматыңды баягы сунуштамайынча сени эч ким көрбөйт да. Ошон үчүн мага сунуш түшкөн жок. Балким ал туура нерсе да. Биздин эфирге кыска убактыңызда келип жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге. Урматтуу Назаринс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Искендер Шаршеев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.